Акыркы бир айдан бери Жалал Абадда эпидемиологиялык абал туруктуу. Бирок коомдук жайлар жана социалдык мекемелерде санитардык эрежелер сакталууда. Облуста эмдөө иштери уланып, күнүнө 1,5 миңден ашуун жарандар эмделүүдө. Азыркы учурга чейин калктын 54% биринчи дозасын алган. Экинчи дозасы менен эмделгендер 41%ды түзөт. Бүгүнкү күндө аларга ошол талаптар коюлган, алар алдын эле десек болот. Масканы тагынуу, антисептиктерди колдонуу, жана тиешелүү жерлерге дозатлар менен коюп коюу талаптары бүгүнкү күндө дагы деле күчүндө десек болот. Алар ошол талаптарды аткарышы милдеттүү. Коомдук тамактануу жайларда, окуу жайларда, мектептерде, бала бакчаларда сөзсүз түрдө. Эми 1 декабрдан тарта өлкө аймагына кирүүдө милдеттүү түрдө ПЦР тест талап кылынат. Мындай чечимди министрлер кабинети өлкө аймагына коронавирус инфекциясынын жаңы штаммынын жайылышына жол бербөө үчүн кабыл алган. Ал эми вирус тарап жаткан мамлекеттердин тизмеси Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берилип, ал өлкөлөрдүн жарандарына Кыргызстандын аймагына кирүүгө тыюу салынат. Өлкөдөн келген жарандар сөзсүз түрдө ПЦР анализин негизи менен келиш керек. Вакцина алса деле ПЦР тест тапшыруу керек. Бирок биз бүгүнкү күндө вакцина алгандарды киргизбей коебуз деген таянакка чыга элекпиз. Саламаттыкты сактоо министрлиги омикрон штаммынын очогу аныкталып жаткан өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык абалга көз салып жатканын билдирди. Канчалык кооптуу экенин бүгүнкү күндө көп наукалык изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Бирок бир нерсе айта турган нерсе, бул элдин арасына батыраак таркайт деген мындай байкоолордун негизинде айтылып атат. Анан кийин канчалык оор өтөт, канчалык адамдарга залал тиет, бул азыркы күндө байкалууда. Кечээ министрлер кабинети Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен COVID-19 илдетинин омикрон деген жаңы штаммы боюнча талкуу жүргүздү. Анда жаңы штамдын пайда болгонуна карабай ресурстарды мобилизациялоо жана атайын чараларды активдештирүү боюнча конкреттүү чечимдер кабыл алынары белгилүү болду. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.